Hi, welcome to another class. Саламатсыздарбы, дагы бир сабакка кош келиңиздер. In this video, we're looking at present simple question sentences. Бул видеодо биз present simple темасындагы суроо сүйлөмдөргө карайбыз. Questions деген бул суроо сүйлөмдөр. Before we talk about questions, let's go over what we've already covered. Biz азыр суроо сүйлөмдөргө караардан алдын, биз ага чейин кандай сүйлөмдөрдү басып өттүк, ошого карап көрөлү. Мисал үчүн биз present simple темасындагы, present simpleдагы positive же туура сүйлөмдөрдү басып өттүк, аларды түшүндүк, алар кандай экен? Мисал үчүн I live in Bishkek. Жөнөкөйлө, жалпы мен Бишкекте жашайм. Мисал үчүн мен күндө чуркайм деген кантип айтабыз? I run every day. Азыр чуркап атам, бул башка тема. Ал present simple эмес, ал present continuous. Ага дагы келебиз. Ошондой эле биз present simple negative, бул present simpleдин терс сүйлөмдөрү. Ага дагы келдик, аны дагы басып өттүк. Мисал үчүн I don't work on the weekends. Мен аптанын аягында иштебейм. Демек, ишемби, жекшемби күндөрү. Week деген апта, end деген аягы. Weekend аптанын аягы. Демек, ишемби, жекшемби күндөрү мен негизи иштебейм. Жалпы эле дайыма болуп турган бир нерсе да. Азыр болуп аткан эмес, дайыма болуп турган. Же she doesn't drink black tea. Өзүңүздөр которуп көрүңүздөрчү. Кандай болот? Туура. She doesn't drink, ал ичпейт, black tea, кара чай. Ал кара чай ичпейт. Бул дагы ошол present simple дагы сүйлөм. Терс сүйлөм, negative. Эми байкадык, мына жерде I don't work, don't деп, эмнеге don't дейбиз же doesn't дейбиз. Муну биз түшүндүк. Бул деген жардамчы этиштер экен. Эми questions. Present simpleда суроо сүйлөмдөрдү кантип беребиз? Мисал үчүн, сен Бишкекте жашайсыңбы деп айтыш үчүн кантип айтабыз? Же ал кофе ичеби деген суроолорду бериш үчүн кантип айтабыз? Туура. Буга дагы баягы эле do деген жардамчы этиш жардам берет. Албетте биз кыргыз тилинде мисал үчүн суроо бергенибизде кантип беребиз? Сен Бишкекте жашайсыңбы деп эле берип коебуз. Сиздер айтышыңыздар мүмкүн, неге англис тилде you live in Bishkek деп сен жашайсыңбы Бишкекте деп же you Bishkek live десе болбойт деп сурашыңыздар мүмкүн. Бул эреже. Эреже боюнча бизге present simpleда суроо сүйлөмдөрдү түзүш үчүн бизге ким жардам берет? Туура. Жардамчы этиш жардам берет. Бул учурда бул do. Ошондо сен Бишкекте жашайсыңбы дегенде do you live in Bishkek? Do you live in Bishkek дейбиз. Же ал кофе ичеби деп сурайтырган болсок, do дебей does дейбиз. Эмнеге? Себеби ат атооч бул жерде she болуп атат. Демек ошол she, he, it же Айбек же Айгүл же дагы башка бир ат болсо does болот. Мисал үчүн сенин атаң деген дагы does болот. Мисал үчүн сенин атаң машина айдайбы дегенди айтып көрүңүздөрчү. Суроо менен. Анан мен айтам. Туура. Does your father drive? Does сөзсүз суроо болуп атканда биринчи жардамчы этиштен баштайбыз. Does your father, ким? Does'дан кийин ким? Does your father drive a car? Does your father drive a car? Мына биз суроо бердик. Көрдүңүзбү? Демек, эгер you болсо, I болсо, we болсо, эмне болот? Do болот. Эгер he, she, it же your father же Айгүл болсо, анда эмне болот? Does болуп калат. Эми бул мисалдарды бир сыйра окуп кетели. Do you live in Bishkek?
Do you live in Bishkek? Суроо. Siz же sen Bishkek'te yaşaysınbı? Does your father have a car? Senin atandığın maşinesi var mı? Does Aygul drive? Aygul maşina aydayбы? Drive деген нетиш, бул негизи машина айдоо. Бирөөдөн сен машина айдайсыңбы деп сурагыңыз келсе, do you drive деп койсоңуз жетиштүү. Do you drive a car? Дештин a car деп машина деп айтыштын кереги жок, э? Does he work at school? Does he work at school? Ал мектепте иштейби? Демек, бул жерде баарыңыздар өтө маанилүү бир нерсени билип коюңуздар. Мунун ирети дагы ушундай. Биринчи жардамчы этиш, анан кийин ким, анан кийин эмне кылат. Азыр видеону паузага коюп, өзүңүздөр бир-эки мисал жасап көрүңүздөр. Улантабыз. Эми ушундай суроолор берилип жатса, мисалы үчүн do you live in Bishkek? Сен Бишкекте жашайсыңбы? Буларга жооптор кандай болот? Ошондо Present Simple эрежесиндеги суроо сүйлөмдөргө жооптор төмөнкүчө болот. Мисалы үчүн сизден сурап атат бирөө. Do you have a job? Yes, I do. Же no, I don't деп жооп бересиз да. Do you have a job деген эмне? Сиздин жумушуңуз барбы? Do you have a job? Бат айтканда. Do you have a job? Yes, I do. Ооба. No, I don't. Жок. Yes деп койсоңуз деле ооба. Бирок yes, I do деген деле ооба. Же ооба, менде жумушум бар. No, I don't. Бул жок. Менде жумушум жок. Же жөн эле жок. Does he know me? Does he know me? Know деген кандай этиш? Билүү деген этиш. Does he know me? Ал мени билеби? Yes, he does. Ооба, ал сени билет. No, he doesn't. Жок, ал сени билбейт. Же жөн эле ооба же жок. Эми өтө маанилүү бир нерсени билип коюңуздар. Көп учурларда окуучулар адаштырып, мынул yes, I do деген англис тилинде кайсы гана эреже болбосун, баарында айтыла берет. Баарында ооба дегенди билдирет деп ойлошот экен да. Андай эмес. Бул көрдүңүзбү? Эмнеге yes, I do деп жооп берип атабыз? Себеби суроо do you have a job деп ушул эрежеде берилип атат. Эгер мен сизден are you a student деп сурасам, кантип жооп бересиз? Yes, I do туура эмес болуп калат да ошондо. Are you a student? Бул сиз студентсизби? Же сен студентсиңби? Ал кандай эрежеде болуп атат? Бул verb be же be этиш менен берилген суроо болуп атат. Ошондуктан анын жообу дагы yes, I am же no, I'm not болот, э? Дагы бир мисал. Is your brother at home? деп сурадым. Сенин агаң үйдөбү? Кантип жооп бересиз? Yes, he does десеңиз туура эмес болуп калат. Себеби бул does жөн эле present simpleда гана ушинтип жооп берилет. Эгер is your brother at home? Сенин агаң үйдөбү? деп суроо берсем, yes, he is деп ошол эрежеде жооп бересиз да. Бул өтө маанилүү бир нерсе. Эми сиздерден суранып кетер элем. Өтө маанилүү жерине келдик. Ага дагы жакшы көңүл буруп коюңуздар. Биз буга чейин ооба же жок деген жооптору бар суроолорго карадык. Мисал үчүн, сен Бишкекте жашайсыңбы десе сиз кантип жооп бересиз? Ооба же жок. Сен мектепте иштейсиңби десе дагы ооба же жок деп жооп бересиз. Ошондой эле ачык суроолор бар, э? Алар кандай? Where, what car, why, when, how, who, what. Ушунун баары ачык суроолор. Себеби where деген каерде, what car кайсы машина, why эмне үчүн, when качан, how кантип, who ким, what эмне. Эми мооларды окуп, өзүңүздөр которуп көрүңүздөрчү. Эгер where does he work? Ал кайсы жерде иштейт
же ал каерде иштейт деп которгон болсоңуздар туура. Where does he work? Жана мисал үчүн могул special questions деп коебуз, өзгөчө суроолор, ачык суроолор. Эгер моундай ачык суроо эмес, ооба же жок деген жообу бар суроо болсо, анда ирети биринчи бул келет, анан бул келет, анан бул келет. А булар бар болгон үчүн булар биринчи келет, анан бул, анан бул, анан бул. Ушул иретти жакшы эстеп калышыңыздар керек. Мисалы үчүн, what car does Айгүл drive? Айгүл кандай машина айдайт? Же why do you like Айгүл? Сага Айгүл эмнеге жагат? When do you get up in the morning? When do you get up? Get up дегенде get up деп окуйбуз. Get up in the morning. Сен эртең менен качан турасың? When do you get up in the morning? How do they get to work? Алар жумушка кантип жетишет? Машинеде барышабы же жөө барышабы? Who do you love? Сен кимди сүйөсүң? What does Айбек have for lunch? Айбек обедке эмне жейт? Present simple questions же present simple эрежесиндеги суроо сүйлөмдөр ушундай иштейт. Жакшы эстеп калыңыздар.